Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы тексттик маалыматты коддоо. Сабактын максаты балдар, биринчи бул тексттик маалымат жөнүндө түшүнүк аласыңар, экинчи тексттик маалыматты коддоо түшүнүгүн аласыңар жана стандарттык коддоо таблицалары менен таанышасыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Бул өтүлгөн темалар жаңы теманын бир башаты болуп эсептелинет. Биринчи суроо демек балдар маалыматты өлчөө бирдиктери жөнүндө айтып бергиле. Эми балдар бардыгы эле өлчөнгөн нерселер сыяктуу эле маалыматтар дагы өлчөнөт жана маалыматтын өлчөө бирдиктери бар. Анын эң кичине бирдиги бул бит болуп эсептелинет. Ал эми биттердин көптүгү бул байт болуп эсептелинет. 8 бит 1 байт түшүндүрөт дегенбиз. Жана андан кийин килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, йоттабайт, зеттабайт, ушундай бул маалыматты өлчөө бирдиктери болуп эсептелинет. Экинчи, маалыматты өлчөөнүн алфавиттик ыкмасы аркылуу кантип өлчөө жүргүзүлөт дейт. Эми балдар мында алфавиттик ыкмада бул алфавиттик кубаттуулукту аныктоо аркылуу жүргүзүлөт. Алфавиттик кубаттуулукту аныктоо менен биз ар бир символдун маалыматтык салмагын аныктап алабыз. Жана анын ошол маалыматта берилген символдордун санына көбөйтүү аркылуу маалыматтын көлөмүн табып коюу кыйынчылык жаратпайт. Үчүнчү, мазмундук ыкма менен өлчөө кандайча жүргүзүлөт. Эми балдар мазмундук ыкма менен өлчөөдө бул ошол берилген маалыматтын мазмунуна көңүл бурулат жана анда тең ыктымалдуу окуялардын санын аныктоо аркылуу маалыматты өлчөө жүргүзөбүз. Анда балдар силерден өтүлгөн темаларга сөзсүз көз жүгүрткөндү унутпагыла. Анда бүгүнкү теманын планы биринчи бул тексттик информация деген эмне? Ушул суроого жооп беребиз. Экинчи, тексттик информацияны коддоо, үчүнчү, стандарттык коддоо таблицалары жөнүндө үйрөнөбүз, төртүнчү, сакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ошол сакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөр. Эми балдар тексттик информацияны коддоодон мурда биз тексттик информация деген эмне өзү? Ошо аныктама берип алалы. Биринчи план. Тексттик информация деген балдар бул ошо символдор жардамы аркылуу берилген информация. Эми ал символдорго эмнелер кирет балдар? Бул тамгалар, баш тамга же болбосо кичине тамгалар, тыныш белгилер кирет. Бул жерде мисалдары тыныш белгилерди билебиз. Арифметикалык амалдардын белгилери, атайын символдордун өзүнчө бир көптүк. Бул жерде мен бир үчөөсүн мисал келтирдим, мисалы. Жана сөздөрдүн арасындагы боштуктар дагы символдорго кирет. Эми ушул символдордун топтому аркылуу берилген информация бул тексттик информация болуп эсептелинет экен. Эми экинчи планга келели, тексттик информацияны коддоо. Эми балдар тексттик информацияны коддоодон үйрөнүүдөн мурда өзү код деген эмне? Ошону билип алалы. Код деген бул маалыматты көрсөтүүчү шарттуу белгилердин жана эрежелердин системасы болуп эсептелинет. Түшүнүктү балдар? Ал эми коддоо бул берилген коддун жардамында маалыматты көрсөтүү. Эми демек кодду үйрөнүп алдык. Бул ошо маалыматты көрсөтүүчү шарттуу белгилердин системасы жана алардын эрежелеринен. Эми балдар биз коддоого дагы тагыраак аныктама берели. Коддоо деген эмне? Коддоо деген демек балдар бир кандайдыр бир информация түрүн кабыл алууга, иштетүүгө жана сактоого ыңгайлуу башка бир формага атайын белгилердин жардамында өткөрүү процесси. Түшүндүкпү балдар? Бул демек кандайдыр бир информация түрүн бизге дагы түшүнүүбүзгө, кабыл алуубузга, сактообузга ыңгайлуу башка бир формага символдордун жардамы аркылуу өткөрүү процесси болуп эсептелет. Эми мисалы компьютерде коддоо деген түшүнүк. Бул азыркы мисалы тексттик информацияны коддоо деп атабыз. Эми коддоо деген эмне? Бул биз түшүнгөн информация түрүн, мисалы тексттик түрүн компьютер тилине экилик код түрүнө айландыруу процесси болуп эсептелет. Ал эми тексттик информацияны коддоо бул тексттик символдорду экилик код түрүнө айландыруу.
Эми балдар, эмне үчүн коддоо жүргүзүлүш керек? Эмне зарылчылыгы бар, экилик код түрүндө өткөрүшүбүз керек деп атпайбызбы? Себеби балдар, компьютер баардык информацияны өзүнө экилик код түрүндө сактайт. Экилик код түрү деген бул 0 жана 1. Демек биз текстик информация киргизбейли, графикалык информация киргизбейли, аны компьютер 0-1 түрүндө сактайт. Демек ошо 0-1 түрүнө өткөрүү процесси бул коддоо болуп эсептелет балдар. Түшүндүк, балдар? Эми карагыла, текстик информация негизинен клавиатура аркылуу киргизилет, балдар. Биз аппараттык түзүлүштөрүн өткөнүбүздө компьютерде контроллер деген түшүнүктү алганбыз. Демек ошо клавиатуранын контроллери бар. Контроллер деген түзүлүшү бар. Жана ошол түзүлүшүнүн функциясы балдар, ошо биз киргизген, биз түшүнгөн символдорду киргизип атабыз, ошол символдорду экилик код түрүнө өткөрүү. Демек ошол экилик код түрүнө өтүү бул ошо контроллер түзүлүшүндө ишке ашат балдар. Түшүндүк, Анда балдар, экинчи планга келели эми. Үчүнчү планга келели, кечиресиңер. Үчүнчү планда эмне дейбиз? Стандарттык коддоо таблицалары. Стандарттык коддоо таблицалары деген эмне? Стандарттык коддоо таблицасы же болбосо коддук таблица бул сандык код жана символдордун ортосундагы дал келүүчүлүктү көрсөтүүчү таблица. Демек ошол компьютерди мисалы экилик коду менен биз түшүнгөн символдордун ортосундагы дал келүүчүлүктү көрсөткөн таблица эмне деп аталат экен? Стандарттык коддоо таблицасы же болбосо коддук таблица. Эми стандарттык коддоо таблицаларынын түрлөрүнө келели балдар. Эски бул эң алгачкы иштелип чыккан коддоо таблицаларынын бири балдар. Бул алгач 128 символдон турган. Жана ар бир символу 7 битти алып жүргөн. Ар бир символу. Мында 128 символдун ичинде латын алфавиттери жана таныш белгилер, арифметикалык амалдардын белгилери жана ошол сыяктуу белгилер камтылган. Мында кириллица жок болгон балдар. Кийинчерээк, азыркы учурда мисалы кийинчерээк ал 256 символ камтылган версиясы чыккан. Анын ар бир символу 8 бит же болбосо 1 байт алып жүргөн. Ал эми бунун ичине кириллица дагы кирген 256 символдун ичине. Бул ASCII стандарттык коддоо таблицасы. Кийинкиси Unicode. Unicode деген балдар бул ошол бардык тилдердин символдору камтылган бир коддоо таблицасы болуп эсептелет. Бул 65536 символду өз ичине камтыйт. Жана ар бир символу 16 бит же болбосо 2 байтка барабар. Бунун Unicode стандарттык коддоо таблицасынын 2020-жылы 13.0 версиясы чыккан. Бул версиясында өз ичинде бул стандарттык коддоо таблицасы 143.859 символду камтыйт. Демек ар бир символу чоң көлөмдөгү байтты алып жүрөт өзүнө. Кийинкиси Windows 12.51 стандарттык коддоо таблицасы бар. Бул дагы өз ичине 256 символду камтыйт жана ар бир символу 1 байт же болбосо 8 бит болуп эсептелет. COIS 8 бул дагы өзүнүн ичине 256 символду камтыйт жана ар бир символу 1 байт алып жүрөт. Эми демек бул Unicode өйдөдөгү Unicode бул 1991-жылы иштелип чыккан балдар. Бул эл аралык стандарт болуп эсептелет. Жана бул өз ичине дүйнөдөгү бардык алфавиттерди өз ичине камтыйт. Эми ASCII таблицасына кененирээк токтололу. Бул маалымат алмашуу үчүн америкалык стандарттык код деп которулат бул чечмелениши. Бул өз ичине эмнелерди камтыйт дедик? Жогоруда да айттык. Ондук цифраларды, латын жана улуттук алфавиттер булар. Демек кириллица, тыныш белгилер жана башкаруучу символдорду көрсөтүү үчүн кодго айландыруу
түшүндүрөт. Эми карагыла, AES таблицасында демек 0-дон 32-ге чейинки коддор бул атайын символдор өзүнөн кийинки сапка өтүү, бош орун, киргизүү жана башка кодун өз ичине камтыйт. 0-дон 32-ге чейин. Канча символ бар? 256 бар дедик, Демек 0-дон 32-ге чейин атайын символдор жана кийинки сапка өтүү, бош орунду киргизүү коддорун өз ичине камтыйт экен. Ал эми 33-төн 127-ге чейинки коддор балдар интернационалдык деп аталат жана анын ичинде өзү латын алфавити кирет, цифралар кирет жана тыныш белгилер, арифметикалык амалдар кирет. Демек 33-төн 127-ге чейин ушул жогоруда саналган символдор жайгашыптыр. Эми улуттук алфавиттин тамгаларын чагылдыруу үчүн 128-ден 255-ге чейинки коддогу символдорду колдонушат. Демек кириллица 128-ден 255-ге чейинки коддогу символдорду кылат экен, жайгашыптыр. Эми улуттук алфавитте бир эле кодго ар кандай символдор дал келет. Ошондуктан текстти туура көрсөтүү үчүн ага тиешелүү коддук баракты же программаларды тескөөдө орнотуу керек. Эми балдар бул стандарттык коддоо таблицаларын түшүндүк, Бул демек ошол компьютердин мисалы экилик коду менен биз түшүнгөн символдун дал келүүчүлүгүн көрсөткөн таблица дедик. Эми ал кантип коддойт? Ошол коддоо таблицаларын компьютерге орнотуу керек балдар. Жана ошонун негизинде компьютер аны эмне кылат? Кодду жүргүзөт. Биз кандайдыр бир текстик маалымат киргизгенибизде. Түшүндүк, балдар? Эми мисалы маселелер бар бул жерде, балдар, карайлы. Мисалы дейт, биринчи маселе. Текстик файл 32 барактан турат. Ар бир баракта 40 сап. Ар бир сапта 48 символ бар дейт. Ар бир символ 8 бит менен коддолгон COI 8 коддоосундагы макаланын көлөмүн аныктагыла. Эми балдар, демек канча 32 барак экен, 40 саптан турат экен ар бир барак жана ар бир сапта 48 символ бар экен. Бул биз оңой эле аныктап алсак болот. Демек биз биринчи 32 баракта канча 48 символду канча сап бар экенин билиш үчүн 32 40-та 8-ге көбөйтөбүз. Көбөйткөндө мына чыккан жыйынтык бул жалпы ошол символдордун санын түшүндүрөт. Ал эми ошол символдордун канча көлөмүн эсептөө үчүн аны канчага көбөйтүп коебуз дедик? 8 бит менен коддолот деп атат ар бири. Демек ошону 8-ге көбөйтүп коебуз. Бир символ 1 байт менен коддолот. Ошондо 8 бит деген 1 байт деген түшүндүрөт. Демек мында 61440 символ болсо, демек ар бири 1 биттен болсо 61440 байт болот. Кечиресиңер, байт болсо. Эми 1024 байтта 1 килобайтты түзөт. Демек бул 61440-ты 1024-кө бөлсөк, анда 60 килобайт деген келип чыгат. Себеби эмне үчүн 1024-кө бөлдүк? Себеби 1 килобайтта 1024 байт бар. Жоо, демек 60 килобайт. Түшүнүкпү, балдар? Экинчи маселе, демек Unicode-тун бир коддоосунда ар бир символ 16 бит менен коддолот. Өйдө да айттык, бул коддоодо төмөнкү сүйлөмө өлчөмүн тапкыла дейт. Чет өлчөп бир кез. Мисалы, бул жерде символдордун санын санап чыгабыз. Бул жерде эмнелер кирет? Боштуктар дагы сөзсүз кирет. Анда жалпы 20 символ бар экен. Эми ошо 20 символду эле 16-га көбөйтүп коюшубуз керек. Эмне үчүн, балдар? Демек ар бир символу 16 бит алып жүрөт. Unicode коддоо таблицасында. Көбөйтсөк 120 бит болот. Түшүндүк, балдар? Эми кириллицаны чагылдыруу үчүн AES коддоосунун ар түрдүү бир канча стандарттар бар. Анын ичинде бул жерде биз жогоруда айттык Windows 12.51 деп, COI 8 дедик. Бул операциялык системаларга жараша. Мисалы, Windows'ка демек 12.51, CP 12.51. COI 8 бул Unix операциялык системасына жараша
ар бир операциялык системасына жараша ошол стандарттык коддоо таблицасы орнотулушу керек. Жана мисалы macOS операциялык системасында бул macRelis деген стандарттык коддоо таблицасы. Түшүндүк балдар. Демек, сабакты бышыктасак балдар, биз тексттик маалыматты үйрөнүп алдык. Демек, тексттик маалымат деген бул ошол символдордун жардамы аркылуу берилген информация экен. Жана коддооду үйрөндүк. Коддоо деген эмне экен? Биз ошол кандайдыр бир информация түрүн башка бир формага кабыл алууга, сактоого, иштетүүгө оңой башка бир формага өткөрүү, символдордун жардамы аркылуу өткөрүү процесси болуп эсептелет экен. Жана эмне үчүн коддоо жүргүзүлүшүн үйрөндүк. Демек, компьютер деген бул экилик код түрүндө бардык информацияны сактаган үчүн, демек, ошол экилик код түрүндө өткөрүү процесси жүргүзүлүшү зарыл. Андан сырткары стандарттык коддоо таблицаларын үйрөнүп алдык. Стандарттык коддоо таблицасы деген бул ошол сандык код же болбосо компьютердин коду менен биз түшүнгөн символдордун ортосундагы дал келүүчүлүктү көрсөткөн таблица болуп эсептелет экен. Жана алардын түрлөрүн да карап өттүк. AES, Unicode жана ар бир стандарттык коддоо таблицасында ар бир символ канча бит алып жүрөрүн үйрөнө алдык балдар. Эми демек балдар, силерге тапшырма. Мисалы, каалаган эле бир китеңерди же болбосо дептериңерди алып, ошол канча барактуу жана канча саптан турат, жана ар бир сапта канча символ бар, ушундай бир эсептөөлөрдү жүргүзгүлө. Жана ар түрдүү коддоо таблицалар менен эсептөө жүргүзгүлө. Мисалы, Unicode менен эсептөө жүргүзсөңөр, демек анда ар бир символу 16 бит алып жүрөт. Эгерде AES менен эсептөө жүргүзсөңөр, анда ар бир символу 8 бит алып жүрөт. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, сөзсүз сабакты конспекттелеп, керектүү жерлерин жазып, аныктама эрежелерин жаттаганды да унутпагыла. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча.